музыка тууралуу мисалы көп эле музыка адам ырдай берсе, көп эле угу берсе, бул биздин кулагыбыз, тилибиз, мурдубуз, көзүбүз, колубуз, бутубуз аркылуу бул шайтан алейхинана биздин душман, бизди адаштыра турган, тозокко алып кете турган эшиктердин бири болот. Жүрөгүбүзгө ошол аркылуу кирип барат. Көп эле музыканы угу берсе, юмбитун нифак дейт, эки жүздүүлүктү өстүрүп чыгарат дейт жүрөктө. Музыканы айтып келсек. Анан бирок ар бир элдин өзүнүн улуттук аспабы болот. Мисалы, шариатта бир эле музыка, бүт музыканын бардыгы арам, эч кандай музыка жок дейин десе, акындык бар да. Акындык бар. Пайгамбардын ушунда Хасан ибн Сабит деген поэт деп коет, баягы акын болгон. Балки пайгамбарыбыз үгүттөйт, кана исламды коргочу депчи. Анысы кандай маанилүү сөздөр менен, патриоттук, жакшы мындай ичине камтыган таанышмандык кээ бир сөздөрдү акындык менен ыр жазса, ошону эми комуз менен чыгып бирөө ырдап берсе, коштоп, баягы шариатта төөлөр узатып бараткан адам, эң биринчи төөгө отурган адам шариатта бар, ал ырдайт экен. Ошол ыр салып, обон салганда төөлөр баягы сапарга чыккан, илгери төө караван сапарга чыкчу да, анан төөлөр чайпалып алып, бир калпка чогулуп туруп, бир нугуна чогулуп туруп, тез кетет экен. Ошол нерсе тыюу болсо, же пайгамбарыбыздын ары карап жатканда Абу Бакыр Сыдык радыйаллаху анху келип калганда, айт күнү эки кыз ырдап жаткан болот. Анан пайгамбарыбыз да афыма дейт, тиң ал экөөнү дейт. Мисалы ушул далилдер бар да, баягы тег эле болду, болбойт деп салганда кесип сала тургандай нерсе эмес да. Кыскасы, комуз менен ырдаса, мисалы, маанилүү ырларды. Илгери мисалы баягы Энесайдан, эми биз тарых китептен окуп калганда чоң атабыз элди көчүрүп келет ошол жактан. Бирок көчүрүп келейин деп элге үгүттөгөндө бир тарабынан бир душман, бир тарабынан бир капыр элди кырып жок кыла турган болот. Анан элин сактап кетейин деп баягы бирге бир жекемеге жеке чыгат. Анан элди көчүрөйүн десе эл көчпөй коет. Анан баягындай манасчыны чыгарат. Анан манасчы отуруп турган манас айтат. Манас айтып отуруп элге ошону жеткирип бир жумада элди даярдайт да, анан эл сапарга чыгып кетет. Анан элди көчүрүп келип мамлекетти түптөйт да. Мисалчы, мүмкүн тарыхый бул китепте окуганды айтып атам. Анысы кандай? Эл башчы чакыра албай коет. Бирок манасчы чакырып коет. Эл ээрчип кетет, көчүп келет, элди эмне кылат, сактап калат. Анысы кандай? Ошондой комуз менен ырдаса, бул жерден тайраңдап, жанагындай батыштын ырлары менен, же маанисиз бир музыкалдык аспаптар менен бийлеп, тайраңдап, аксакалы жаш келин менен, кемпири да чыгып алып, тайраңдап, жанагындай кылып аткан иши бул шариатта терс көз караш. Дайыма эле ошол акындык ырларды угуп жүрө берип, Куранга кулак салбаса, эмне болот? Жанагындай эки жүздүүлүктүү болот дегендей, музыкага тиешелүү ушундай жактары бар. Ошолорду караш керек болот да.